келинчекке келип эле айттым, бүгүндөн баштап базардан эчтеке албайбыз. Мен жаста бир бак тикпей калсам, ошол жылы миллион тапсам дагы мындай кызыгы жок да магачы. Мен мамлекетиме жол сала албайт экенмин, мечит сала албайм, мектеп сала албайм, жетим жесирлерге жардам бере албайм. Бирок мен мамлекет үчүн бактык алат экенмин да. Мен өзүм ушундай дефис менен жүрөм. Эми өкмөт да көзөмөлгө алып, тегерен тозуп, бардык адамга, айылда жашагандарга мүмкүнчүлүгү бар. Жокчулукту көргөн адам бардын баркын билип калат экен да. Жакшы таза эт ташыбасаң, анда дары ташыйсың да. Ушу мекендештер менен суранарым да, ким кандай түшүнөт, жагабан көрөбү, жакшы көрөбү, бирок мекен мен үчүн кымбат да. 2-3 жылдан бери грипти тоготпойт балдарымчы. Базардан дарыны да унуттук, ооруганды да унуттук да. Көпчүлүгүбүз мекенди сүйөбүз дейбиз, бирок ошол сөз менен гана чектелебиз. Айрым адамдар бар, мекенди жүрөгү менен сүйөт. Бүгүнкү катардагы каарманыбыз дал ошондой жарандардын бири, Кыргыздын жөнөкөй уулу Алмаз Шавралиев мырза. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Нурсултан, кош келипсиңер биздин айылга. Кош келдик. Жогоруда эмнеге жүрөгү менен сүйөт деп айттым. Азыркы көрсөтүүдө сиздерге толугу менен көрсөтүп беребиз. Ушул мырзанын колунан келген нерселери менен мамлекеттин өнүгүүсүнө, президенттин ушундай эле жашыл мурас жарлыгына өзүнүн колунан келген салымын кошуп жаткандыгын алдыдагы көрсөтүүдө көрө аласыздар. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Эми сизге биринчи алгачкы эле суроом бергим келип турат. Ушул мекенди сүйүү эмнеден башталат? Мекенди сүйүү бул имандан да. Иман деген өтө жакшы нерсе да. Ата энеге, улууга урмат. Мекенибизге баары тең эле биз жол сала албайт экенбиз чын. Мечит сала албайбыз, мектеп сала албайбыз, ооруканаларды жетим жесирлерге жардам бере албайт экенбиз. Бирок көпчүлүк карапайым калк мында менин колумдан мен мекен үчүн бактык алат экенмин да. Ошондой эле карапайым калк деле бактык алат да бүгүнкү күндөчү. Мен ушундай дефис менен жүрөм. Мен мамлекетине мен колуман келген ушу бактык эткенмин депчи. Ар бир жарандын колунан келет да. Анда азыр ошол 2007 жылы ушул сиздер айылдын жаштары көчөт отургузган экенсиздер. Ошонун жемиши азыр заңкайып чоңоюп, көлөкө түшүрүп, абаны тазалап, көргөн адамдын дагы маанайын көтөрүп, жакшы нерсе болуп аткан экен. 2007 жылы отургузулган көчөттөр азыр кандай болуп калганын, кандай сейилбак болуп калганын сиздерге көрсөтөбүз. Бул жер бош эле болчу да, илгери деген кукурузник самолеттор уччу да. Анан ошолордун таласы болчу да, кукурузник самолеттун полясы болчу. Бул жерден селитра, азот, ар кандай дарыларды жүктөп алып, анан айдоо талаларына учуп чашчу да. Анан баягы перестройкадан кийин, 90-жылдан кийин баягы кичине башаламан убакыт болуп калды го. Ошол кезде кимдин колунда күч болсо, кимдин колунда бийлик, баягы акча болсо, жакшы жерлерди ээлеп алмай. Анан ошо бир айылдаш бир чиновниктердин ушу жерди аябай көздөп калыптыр. Анан алып ушундай кашар салабыз да, башка эс алчу жай, үйлөр салабыз дегенден жаштар каршы чыгып, анан силер эмне кыласыңар дегенде, биз деген бак тигебиз дегенде, кантип тикмегилеңер бак деп аябай таң калышкан. Аныл кезде Жылаңач Баатыр болсо жаш 24-25 жаштагы балдар да. Анан жаштык, мастык, жаштык кес, курчтук кескен. Анан айылда 5-6 жаштар менен барып эле Сарбулакта Замир деген байке, ошол Жайыл районунун Токой чарбанын жетекчиси болчу. Анан Канат деген ушул эле айылдан болот, ал башкы инженер болчу. Ошол байкелер менен барып эле келишим түздүк 45 000 сомго. Анан силер анда кантип кутуласыңар деди. Анан биз деген эгерде кутула албасак, биз силерге жумуш менен кутулабыз. Аны билчүбүз. Лесхозго баягы лесхоздун дагы өзүнүн да баягы жумушчулар жалдап акчасы жок экенин билчүбүз. Бирок аларга рапсила жумуш керек экенин, Жумушчу күч керек. Билчүбүз дагы. Анан кийин биз айттык, сиздер бизге көчөттү бере бергиле, биз силерге жумуш менен карызды төлөп беребиз деп. Анан Беловодскийде Притещенко деген айыл бар. Ошол жакка барып 3 гектар өрүк тигип берип анан кутулдук да. Мына эми ушинтип жашынакай бакчы болуп калды. Жайкалган жашыл шүбер, көздү суктанта турган. Анан бул баягы жеке менчик эле эмес. Буну документин жазатып туруп, ушу жерде Тимирлан деген да курдашыбыз бар, биз менен тең туш. Ошол депутат болуп турганда
документин жасап туруп өкмөткө өткөрүп салганбыз мунучу. Мындай эч кандай бул жеке эмес да болчу. Өкмөт бир аз биз караганга бир аз айлык тыйынтып чыгарып берип турат мындай. Азыр президентибиздин Жашыл мурас деген жарлыгы барго. Ошол жарлыктын негизинде мына даяр парк турат да, даярчы бакчада. Ушунун сыртын корчоп, элге мындай келип кеткенге жакшы шарттар түзүп берсе деген эле ой. Мына ушуга чейин карапайым калк эл кылды. Мындан аркысын өкмөткө өткөрүп берип атабыз мынакей. Бул жерде туугандар эстелик тургузабыз дегенде биз өзүбүз болбойт. Шарият боюнча андан көрө жөн эле таш коелу. Анан бул жерге тарыхын унуткан эл тарыхын жаза албай жок болот, же болбосо тарыхын танган, тамырсыз калган деген бир маанилүү сөздү жазып эле ушуну ошон үчүн мындай эстелик коюңар келсе жөн эле таш коюп коелучу деп тууган уруктан сурансам, баардыгы колдошту да. Эми буга президентибиз деле айтып атат го, эстеликке жөн эле чыгым кетирбегиле депчи. Бул жерге кире бериштерге дагы мындай маанилүү сөздөр жазалы дегенбиз да. Анткени баары эс алган келишет экен да, анан ичкен жегенден кийин таштандыларын таштап кете берет экен да. Ошого мындай сөздөр жазалы дегенбиз. Өз кадырын билбеген бирөөнүн кадырын тебелейт депчи, мисалы үчүнчү. Ичкен кудууңа түкүрбө деген сөздөрдү жазып. Негизи эле ошо жолдун баарына ошо дөңдөн чыктыңыз го азырчы. Ошондой эмелерди илсем деген маанилүү сөздөрдү илип, тарбият кыргыздын накыл сөздөрүн, акыл насааттарын илип, элибизге тарбият болсо экен деген мындай. Бирөөлөр болбосо бирөөлөр эске алат. Маани берип, маани берипчи. Ошо ушундай. Анан бул парктагы негизи аллея проект менен мындай аллеясы менен дубовый аллея, живой изгородь. Анан жөн эле баягы багдарак болуп калбай, ошону менен биргеликте эле мөмө дагы берсин деп, биягы кийин акча болгондон кийин тиккенбиз. Бул жерде жигиттер бар. Ошолор демөөрчү болуп, мөмө бере турган калированный эмелер тиктик да. Жыл сайын тигип атасыздарбы? Жыл сайын тиккенге аракет кылабыз. Анан жылына бир 2 эле саат экен да. 100 көчөттөн эле тигип турса, мамлекеттибиз өзү жашыл мамлекет болуп калат экен да. Жылына 1-2 эле саат кетет экен. Ошо элимен да суранып келем да. Бул жакта азыр көчөт отургузуп аткан экенсиз. Көчөт отургузуп аткан ошол жакка барып көрөм. Жүрүңүздөр. Бүгүн көчөт тигип азыр эс алып атышат. Жыл сайын толуктайбыз да бул жердичи. Өлгөндөр болот, өскөндөр болот. Жыл сайын толуктап турабыз. Бүгүн ошо толукташканга байкелер, инилер келип жардамдашып атат да бердечи. Мына ушундай момундай сынып калып өспөй калгандарын толуктайбыз да. Тиги жерде курап калганы бар. Жыл сайын толуктап турабыз. Өз эркиңиздер менен эле келип, ушул кам көрө берткенсиздер да? Эч ким деле эметпейт. Бул жерден эми биздин айыл, биздин жер, биздин мекен болгондон кийин мына өкмөткө өткөрүп берип атабыз да. Эми өкмөт да көзөмөлгө алып, тегерегин тозуп, ичине баягы аллеяларын, жарыктарды коюп берсе, элге бир аз шарт түзүп берсе, курчап берсе да, даяр мынакей, даяр бакча да. Элдер азыр бүгүнкү күндө ошо президентибиздин жарлыгы менен ушундай бакча кыла албай жүрүшөт да. Бизде дайын бакча да. Дайын. Бир аз эле акча эми өкмөт үчүн корчогонго эл деле бир кезде өзү эле чогулуп 500 сомдон алдын артын тосуп коюшкан болчу. Эл деле өзүчү сындырып кеткен экен. Муну болсо башка жакка көмүп коебуз да. Бул деле өсө берет да, бул делечи. Эмир тигиндей көмүп туралы моуну, тамыры солуп калбасын. Кудайым буйрса моулар өссө, бир 5 жылдан кийин мөмө берип баштайт да. Эми бул жерде 1000 түп да буйрса, 1000 түп алма. Эми мен 100 килограммдан, 150 килограммдан эсептеп эле коем, 1000 түп алмадан эле 10 килодан эсептейли, ар бир түп алмадан 10 килограммдан эле алып, бүгүнкү күндөгү базардын баасы менен сатканда мына бар чогуу дүң өткөргөндө деле бир 60-70 сомдон өтүп атат да. Эми биз 50 сомдон эле эсептегенде 10 тонна алмаң канча 500 миң сом болот ба? Эми жыл сайын өкмөтүбүзгө 500 миң сом түшүп турат да буйрсачы. Болбосо миллиондор чөт да бул жерден мындай келечектечи. Бул өтө жакшы бизнес. Мен мисалы үчүн башка жакка деле барбайм. Мындай стабильный деле доход жок, бирок Кудай таалам ушуну себепчи кылып койгон. Жылына бир 100-200 көчөт сатасың, күзгө чейин жетет да акчасычы. Кудайга шүгүр. Токойчуга эң кымбат бул жазгы убакыт да. Мисалы үчүн
мен жаста бир бак тикпей калсам, ошол жылы миллион тапсам дагы мындай кызыгы жок да магачы. А мен жазында бак тигип алсам, акча таппасам таппай эле коеюн. Ошол жыл жайдары жыргап жүрөм да. Ушул жерде асты мындай аттын кыгы жарым метр казылган сары топурак, анан кийин аттын кыгы, андан кийин кара топурак, анан кум да. Аттын кыгы бул эме да 45-50 градуска чейин ысыктык берет. Анан үстүнөн бул желим таар да ыстык берет. Анан пардын негизинде бышырасың. Анан быш калбасын деп суу чачып турасың. Пардын негизинде тамырды чыгарасың да. Бул жерденчи. Мындай. Анан тамыр чыккандан кийин мынакей. Мындай стаканчык. Бул жер өзү атай климатташтырылган. Мына көлөккө карасаңыздар, бунун асты бул дагычы бул. Эми тамак аш деле айтып кетсем, мына могу катырманы көрүп атпайсыздарбы? Бул базардан ун албайм. Базарданчы 5 жыл болду ун албайбыз, тегирменден алдырам, тегирменге салдырам. Анан дрож колдонбойбуз. Ачыткы. Ачыткы деле эметпейбиз. Күнүнө келинчегим 2 мал жасайт. Анан мына сары май, үйдө чөөгө, куйрук, базардан кээде бир эле кишиден эт алам, Айбек деген таксыр. Калган жерден эт деле албайм, эт үйдөн да. Эт баягы таза органика, табигый оокатка басым жасагым келет. Мындайча айтканда кола, фантанын жаназасын окуганбыз да. Мындайчачы. Элимди да чакырып келет элем, урматтуу мекендештер. Ушу суюктук май эмес, тамактын дагы майы биз малдын майына бышырабыз да, көп жыл болду. Эми айтайын дегем, муну тамактын майына жасап жесеңиздер, дароо эле сезбейсиздер. Бир 2 жылдан кийин ден соолугуңуздагы ар бир түк бар го, түктүн түбүндө тешке чейин дем алып атканын сезип баштайсыңар да. Мындай көбүз маани бербей эле жүрбөйлү. Мына Бишкек шаарында көп эле баа тест атымдар бар го, ал ден соолукту талкуулайт. Алчы мен жаман көрүшпөсүн. Ушу мен эмнеден көрдүм? Иним Нурсултан балдарың оорубайт экен. Дарын унутат экенсиң базардан ташкандычы. Ушуну элиме каалар элем да, мындай таза табигыйга өткүлөчү секет кетейин. Биз аз элебиз. Итак делечи, азыр эмне көп, ооругандар көп да. Индия, Инстаграмда ачсаң эле Индияга, Турцияга дейт. Жалко байкуштаргачы. Эмнеге сүйүнөм? Жокчулукту көрдүк да. Жокчулукту көргөн адам бардын баркын билип калат экен да, Нурсултан. Ушу мекендештер менен суранарым да, ким кандай түшүнөт, жагабан көрөбү, жакшы көрөбү, бирок мекен мен үчүн кымбат да.